Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен программа «Не жаңылык» өз берүүсүн баштайт. Саламатсыздарбы? Өлкө аймагында жана ошондой эле Кыргызстандын аймагында мыкты маанай тартуулаган бир гана «Не жаңылык» долбоору өз берүүсүн баштаган учуру НТС телеканалы. Ал эми кызматыңыздарда Азамат Исмаилов жана ошондой эле Айзада Эркекова, Жамгырчиева. Үйүнүн эркектин окшош калыптыр. Жамгырчиева. Тамам орот этмен. Ардыктуу телекөрүүчү, «Не жаңылык» долбоору өз берүүсүн улантат. Адаттагыдай эле бизде социалдык сурамжылоо. Ажада бир аз убакыт чоң кош керек экен да. Неге? Урматтуу телекөрүүчүлөр. «Не жаңылык» программасында адаттагыдай болгондой эле жалпы элден өзгөчө эл ичинде кичинекей болгон балдардан сурам жылоо. Эмне айырмасы бар? Убакыт чоп болот экен. Убакыт чоет атпайбызбы, ошону айтып атам Айзадага. Бул жерде тавтология болуп калбады. Мен айтканды эле кайталап бериңиз. Болбойт экен. Сен айтканды кайталган жокмун. Сен айтканды жай айттым. Не жаңылык берүүсүнүн кичинекей бөбөктөр менен болгон сурамжылоосуна биз бүгүн атайын кызыктуу суроолорду даярдаганбыз. Анда эмесе кичинекей бөбөктөрүбүз бул суроолорго кандай жооп берерин алдыда көрөбүз. Азыркы учурда Кыргызстанда ким эң көп акча табат? Тайтам. Эмнеге таятаң? Кой сатат. Президенттер. Бизнесмендер. Ошолор көп акча табат. Депутаттын достору миллионерлер. Алар депутатка жардам беришет, анан алардан чогуу акча алышат, бөлүшүп алышат. Водительдер, алар балыкчыга, Бишкекке алып барат, Караколго, Чолпон-Атага, ошака бар айтсам, ошака алып барат да. Сен чоңойгондо ким болосуң? Космонавтка. Водитель болбойсуң. Акча көп табат кал. Да ладно? Депутат табат дейм. Алардан башкачы? Алардан башка аз эле табат. Көп табат. Анткени депутат акчаларын эме нары бери чачышат. Депутаттар акчаны кимден алат? Алар жаздашат. Бучмачылар го дейм. Машина жуугандар табат. Эмнеге? Аларга жанакындай депутаттар ар кайсы тоого чыкканда кирип болот го машиналар, ошондо келип жуудурат, акча табат. Укс саткан эле табат, магазиндегилер, бизнес кылгандар табат. Машина сатканы алып саткандар эле табат го дейм. Тамадалар көп акча табышат. Пансионатта директорлору, о жакта иштегендери ошо көрүлөгүлөр. Не жаңылык берүүсүнүн кичинекей балдар менен болгон сурамжылоосунда алардын жан дүйнөсүндө кандай сезимдер ойноп жатканын жана ошондой эле кандай жаңылыктар бар экенин сиздерге экран аркылуу билдиргибиз келет. Ал эми ата-энелерге болгон кеңешибиз, балдарыңыздар менен үйдүн ичинде дагы кызыктуу суроолор менен баарлашып, көбүрөөк маалымат алганга аракет кылыңыздар. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Мынайда, урматтуу көрүүчүлөр, телекөрүүчүлөр, мынайда баягы эки адам бар го, эки адам. Ушул эки адамдын ортосунда бир нерсени бөлүш кыйын бул бөлүш бир нерсени. Мына кээ бир учурларда бир туугандар бар го, бир туугандар. Ошол бир туугандардын ортосунда дагы бир нерсени бөлүш кыйын, айтып коеюн, бул кыйын. Мына ошол эки бир тууган атасынын калтырып кеткен мурасын бөлүшө албай атасынын калтырып кеткен мурасын. Эки бир тууган барбаган жери калбаптыр. Мына ошол тууралуу азыр биз кененирээк көрүш керекпиз. Жакшынакай эле сүйлөсөңүз болбойбу? Жакшынакай эле сүйлөп атам. Ажада, жакшынакай сүйлөп атам мен. Бир сөздү 3-4 жолу кайталабайлы. Кээ бир адамдарга бир сөздү бир жолу айткан жарашпайт кээ бир адамдарга. Эки бир тууган бири-бирин айыптап, бирине бири каршы чыгып, ар кандай арыздар менен ар кайсыл адистерге кайрылып, таманы тешилип жаткан убагы. Булар эмне себептен улам мындай жолго барганын жана эмне себептен улам бири-бирин ушунчалык жек көргөнүн өздөрүнөн сурап алсак. Бир тууганым экөөбүзгө дейин атабыз байлык калтырып кеткен. Ошону бөлүшө албай атабыз. Канча болуп кетти. Мынакта мен атым турат десем, бул ишенбейт. Каякта сиздин атыңыз турат, менин атым турбай, Жакшынакай Айбек деп. Каяктагы Айбек, мына Токтобек, карасаңар жакшылап чоңойтсоң камерамды. Токтобек деп турат, Токтобек. Бул эки бир тууган атасынын байлыгын кантип бөлөөрүн билбей, ар кайсыл жактарга барып, ар кандай эшиктерди каккылап, акыры адвокаттын эшигине туш келишти.
Чынын айтканда бул эки ортогондун маселесин такыр чече албай атабыз да, биз үчүн мындай түшүнүксүз болуп атат. Эмнеси түшүнүксүз? Каттын ичинде баары так жазылганда. Ооба, каттын ичинде баары эле турат. Бул жакта юридически деле жазылып турат. Бүт баары туура да. Бир гана нерсе, бул жакта кол жазма такыр түшүнүксүз экен да. Бул эки баланын убагында атасы врач болуптур. Анан врачтардын жана кол жазмасын түшүнөсүз да, мындай ит басып кеткендей. Чындыкты айтсам, бул кол жазманы мен такыр түшүнгөн жокмун. Маанеси көптөр эле келишет, байке, мону карап берип коесуз десе, бир карап дарыларын алып берип коем. Бирок бул кол жазманы бир өтө чоң деңгээлде врач жазыптыр, муну мен такыр түшүнгөн жокмун. Баса ушундай кол жазмаларды үйрөткөн жай ачылыптыр, ошол жака барсаңар баарын түшүндүрүп берет. Ооба, бул ишти биз 2 күндөн бери каралап чыктык. Көрсө бул кат атасынан калбаптыр. Тиги жаш балдар ойноп чигилеп коюптур. Ошон үчүн бизге аябай оорчулук келип атат иштеген. Айым биз күндө эле телевиденияга чыккан жокпуз деп. Бул жагын айтып кесип алсын, а? Ошол биз бул эмки сотко жылдыралы деп атабыз, эмки отурумда көрөбүз бул сотту. Ошол. Жашоосунда чогулткан байлыктын баарын балдарына мурас катары калтыруу бул ата-энелер үчүн милдет катары эсептелет. Бирок биздин сиздерге болгон кеңешибиз балдарыңыздарга мал мүлктү калтырганын ордуна туура тарбия калтырганды ойлонуңуздар. Эрмек Ташиев, Не жаңылык. Врачтар өзү түшүнүксүз адамдар. Врачтардын сүйлөгөнү эмес, жазганы да кийди түшүнүксүз болуп калат. Врачтарды түшүнүш кыйын. Алар эмнеге митингге чыгышты? Мына ошону түшүнүш дагы кыйын. Асыл кеч көрөрманым, Не жаңылык долбоору өз берүүлөрүн улантат. Эгерде сиз Кыргызстандын аймагында кандай маданий жаңылыктар болуп жатат деп суроо салып турган болсоңуз, маданий жаңылыктарды сиздерге тартуулайбыз. Маданият жаңылыктарынан тургандар. Үйөтмеспи? Маданият жаңылыктар болот бе? Кыргыз элинин маданиятын билбейсиң, ушундай го? Маданият жаңылыктарынан. Не жаңылык телеберүүсүндө кино, музыка, театр жана маданият жаңылыктары. 17 октябрдан 18 октябрга караган түнү Бишкек шаарындагы Бакай ата конушунун Чыйырды көчөсүнүн 10-үйүндө светтин өчкөнүнө байланыштуу театр теней өтмөкчү. Бул жерден башкы коногу болуп, колу бардык жаныбарга окшошкон Болот байке жана ошондой эле бул кеченин башкы демөөрчүсү болуп, Шам заводдун директору Жарыкбердиев Чыракбек Шамкылдыевич. Алматы шаарынын кафелеринде 14-15 октябрда Ырдайлы, Урдайлы кыргыз ырларын аттуу ыр кечелери өтмөкчү. Музыка сүйүүчүлөрү үчүн кыргыз ырлары казак тилинде Кайрат Нуртас, Акылбек Жеменей, Торагали Төреалинин аткаруусунда жаңырып турат. Бишкекте Жал Кичи районунун белгилүү бир автостоянкаларынын биринде чаңдап кеткен машинелеринин лобовой айнектеринин бетине жазылган искусство боюнча каллиграфия көргөзмөсү өтөт. Эске сала кетсек, бул көргөзмөдө дүйнө жүзүнө белгилүү сүрөтчү Жоодар Бешимбековдун акыркы чыгармасы «Хочу в баню» дагы көрсөтүлөт. 15 октябрда «Свой братишкалар үчүн» деген аталыштагы Карабалта шаарынын бардык эркектери үчүн авторитет болгон Улук Братанга жардам чогултуу максатында чоң жыйын өтөт. Дареги баягы эле жер, убактысы баягы эле маалда. Сушняк ала келгиле. Келбегендерди Улук Братан по-любому көчөдөн кармап алат. Буларда бүт баары бар. Булардын баары жогорку билимдүү.
Булардын катарына сен да киришиң мүмкүн. Булар мындай экенин өздөрү да билишпейт. Жыгач балдар. Шымкенттің қыздары зың 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 зың. Ал Ника болса вообще көздері оның дәу 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 шықтым үйден формамды үтіктеп чоқ қалай брат еп ет бүгінге цель қалаға шығу арасында 3-4 қыз сындыру көздері банка прямой осанка чё там брат делать вперед как танк. Бұл ролик Алексей Филатовтың би мектеби тарабынан каржыланды. Сүйүнчү ардактуу телекөрүүчүлөр, акыркы күндөрү Кыргызстанга келген туристтердин саны байма-бай көбөйүүдө. Бул албетте биздин экономикабызды жана ошондой эле инфраструктурабызды жакшыртууга көптөн-көп көмөктөшөт эмеспи? Ошондойбу? Ооба. Айзада. Мына ушул сен айтып жаткан чет элдиктер. Сен айтып жаткан чет элдиктер биздин канчалаган кыргыздарды, кыргыздын жарандарын конокко чакырып милицияларга сал берип жатпайбы? Сал берип жатпайбы? Сен айтып аткан чет элдиктер Далилиңиз барбы? Сен айтып аткан чет элдиктер. Ой, түшүндүм Азамат байке, мен айтып аткан чет элдиктер эми? Кыргыздарды конокко чакырып милицияга сал берип жатпайбы? Бизге Толбой уулу экөөбүзгө вызов келип түшкөн, ушул үйдө урурлук болуп жатат деп. Кандай урурлук, эмне урурлук, бизде эч кандай так маалымат жок. Ошонун баарын азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Давай, Толбой киресиң да баса каласың, давай. Быстро, давай. Бар. Колуңарды көтөргүлө, давай. Колуңарды көтөргүлө, үзүн солдай. Ben bu eve taşındığımda güzel komşular gördüm. Onları evime davet etmek istedim. Güzel bir yemek yiyelim, tanışalım. Daha sonra güzel muhabbetlerimiz olsun diye. Evime geldikten sonra çok keyifli bir yemek yemeye başladık. Sohbetimiz çok güzeldi. Çok mutlu oldum onlarla bir arada olduğum için. Fakat yemeğin sonuna doğru tabakları toplayacağımıza baktım, tabaklarımı boşaltıyorlar. Poşetlerini alıp gidiyorlar. Ben de şaşırdım ne olduğunu. Ya bu nasıl oldu? Polis çağırmak zorunda kaldım daha sonra ben de. Ой, жакшынакай эле отурганбыз. Бул Күбөнч деген көчүп келиптир бул жакка. Анан кошуна болуп, жакшы мамиледе, жакшы алакада бололду эле. Жакшынакай эле чай ичип отурганбыз. Анан кайдан жайдан могу келип эле кол көтөр деп коркутуп атса коркосуң. Ишо тип келинчегим да коркуп кетти. Булар сизди урурлукка шектүү деп атышпайбы экен? Каякта шектүү, жөн эле операция пакет жасап атканбыз. Эч кандай урурлук кылган жокпуз. Кетеби деп 5 бармак береби десе берген жок. Плов береби деп берген жок. Анда эле ким билиптир буларды кет дегенге барбекю берерин. Туурабы? Бирок байке уялсаңыз болбойт эми бирөөнүн үйүнө келип алып операция пакет жасап. Тем более байке иностранецтин үйүндө. Кыргыздын салттарын каяктан түшүнмөгүлө ал. Жумуштан да калдык канча. Ben seni yanlış anladım. Özür dilerim. Evet. Mına gel. Gördüңөр? Sizler bolso urulluk desиңер. Tamam. Mına Güvenç malades. Бүгүн эртең биздин тилге көнөт, андан кийин чогуу майрамдап калабыз. Милиция кызматкерлеринин жумушунда бүгүнкү күнү аябай эле бир кызыктуу окуя болду. Анткени эки улуттун өкүлдөрү бирине бири болгон достугун жана ошондой эле жакшы мамилесин далилдеп, кандай кыйынчылык болуп, кандай кокустук болуп кетсе дагы бири-биринин достугун жоготпогонун жана ошондой эле кыргыздардын салтына ар бир эле адам көнүп кетерин далилдеди. Эрмек Ташиев, Не жаңылык.